Саламатсыздар, урматтуу парламент радиосунун армандары, Facebook баракчабыздагы катталуучулар. Бул жолу күндүн тартибинде программасына социалдык саясат боюнча комитет караган маселени алып чыгуудабыз. Студияда мейманда аталган социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Айбек Маткеримов. Айбек Тураталич, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатсыздар, урматтуу биздин парламент радиосунун угармандары. Комитетте караган негизги маселе көпчүлүгү бюджет темасына тийиштүү болду. Негизги өзгөчөлүктөр эмнеде экен? Бүгүн биздин социалдык саясат комитети бүгүн социалдык фонддун ФОМУС милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2022 жылкы бюджети жана 2023-24-25ке болжолдуу жанагы бюджеттин карап чыктык. Ошол эле мезгилде биз ал жердеги 2022 жылдагы аткарылган жумуштарны жана кандай тоскоолдуктар болгонун, кандай жетишсиздиктер болгонун баарын көрүп, алар жөнүндө кеңири талкуулап, андан кийин 2023-түн бюджеттин проектисин карап чыктык. Негизинен пенсиялар көбөйдү дейбиз. Буга чейин кошумчаланып келген кичинеден мындай чачыла сыяктуу болуп келсе, ал эми азыр бүгүнкү күндө мындай сезилерлик каражат кошулду деп айта алабызбы? Эми буга чейин жанагы пенсиялар жылда эле 200 сом, 500 сомдон кошулуп келген экен. Быйылкы жылы ушул биздин өлкө башы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун буйругу менен биздин ушул жанагы жогорку кеңештин депутаттарынын, элибиздин пенсионерлерибиздин баягы көйгөйлөрүнү ушул жогорку кеңеште көтөрүп, кайра өкмөткө кайрылуу жасап, ошол биргелешкен жумуштун аркагында президентибиз өзүнүн буйругу менен 1-октябрдан баштап биздин пенсионерлерибиздин пенсиясына көтөрүлүү боюнча жарлыгы чыккан. Жана ошондой эле мына 1-октябрдан баштап көтөрүлдү. Биз ал жөнүндө дагы бүгүн социалдык фонддун төрагасынан суроо берип жооп ала алдык. Негизинен буга чейин алардын жообу боюнча баягы өзүнүн пенсиясына бүт эле жарандарга жалпысынан пенсиянын үстүнө 200 сомдон, 500 сомдон кошулуп келген болсо, бунда ошол пенсиянын негизги өзөгүн түзгөн баштапкы базалык ставкасын, суммасыны ошонго карата көтөрүлүптүр да. Бул деген эми баягы баарына бирдей эмес, ошол иштеген эмгек акысына карата, өзүнүн чыккан башындагы эмгектенген жумушуна карата пенсиялар ар кандай болуп көтөрүлөт. Кээ биркилериники баягы эң аз кошулганы айтып кетти. Соцфонддун төрагасы 1170 сом кошулуптур. Мурда эми 200 сом, көп кошулган 500 сомго чейин кошулса, мунун эң акыркы кошулганы 1170, ар жагы ошол жана алган пенсиясына карата 5-6 миңден кошулгандар дагы болуптур. Ошол эле мезгилде пенсиянын топтомо бөлүмүндөгү каражаттарды бир гана социалдык фонддун энчиси катары сактап кое бербей, ага чейин пенсия жашына келгичекте дагы колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн ачып бериптир. Мисалы, ипотека маселесинде ошол каражаттан пайдаланса болот дешти. Туура айттыңыз, биз бул жанагы пенсиялык топтомо бөлүнүү деп бул жаңы 2013 жылдан баштап иштеп келет экен. Быйыл ошондо 12 жыл болуп калыптыр. Бирок жылдан жылга эми баягы кошулган адамдардын саны көбөй баштаптыр. Бул эми баягы жумуш жасап атканда биздин каалаган жанагы жарандарыбыз өзүнүн ошол пенсиялык фондуна акчасын которсо болот экен да. Которуп ошол пенсия курагына жеткичекте ал ошол топтом боло берет экен. А сиз айткандай ал топтомдор жөн эле ал жерде турбастан анын бир где-то 80-90% бул биздин баягы баалуу кагаздарды топтоо фондунда турат экен. Ал жерден алар жана банктарда болот экен. Алардан булардын ошол фонддо турган акчасына үстүк пайыздан кошулуп турат экен да. И ошол эле мезгилде эгер өзүнүн жанагы ошол фондго мүчө болуп, өзүнүн жанагы келечектеги пенсиясыны толтуруу максатында кошулган жарандарыбыз эгер ипотекалык үй ала турган болсо, ошондой бир максаттары болсо, кайра алып иштеткенге укуктуу болот экен.
Ал бул жакшы жагы. Ошол эле мезгилде эми баягы айтып кетишти, эгер ал жаран биздин Кыргызстандын жарандыгынан чыгып чет өлкөгө чыгып кете турган болсо, анда дагы ошол топтогон канча каражат салса, ошолду кайра чыгарып алып, толук алып кеткенге укуктуу экен. Ошол эле мезгилде ооруга чалдыгып калып, онкологиялык ооруларга тезинен жанагы медициналык жардам көрсөтүш керек болуп, акча каражаты керек болуп калса, ал убактадан кайра мындай чыгарып алганга болот экен. Анан дагы бир өзгөчөсү, эгер ал ошол акчаны топтоп аткан жараныбыз кандайдыр бир себептерден же бир кырсыктан урам каза болуп калып пенсия жашына жетпесе, анын тууган уруктары толук ошол акчаны кайра кайтарып алганга укуктуу экен. Бул жакшы жактары. Бул жакшы жактары. Эгер анткени эми баягы бизге практикада чет өлкөлөрдө көпчүлүгү өздөрүнүн баягы иштеп жатып, азыр алынын күчүнүн барында өзүнүн пенсия курагындан ойлоп акчаларını салып келип атпайбы. Андан сырткары, эгер булар салынган акчалар жөн эле турбастан, ал жерден ошол банктар, коммерциялык банктар менен өздөрүнүн келишимдери бар экен. Алар дагы жанагы үстүнө пайыз кошуп, бир аз болсо да акчасы көбөйүп турат экен. Жакшы жагында белгилей кетсеңиз дедим. Себеби мисалы ипотека ала турган болсо, бир үй бүлөдө жубайлар өкө тең. Ошол каражатты колдонсо болот деген. Болот, ал жагынан айтылды. Болот экен алда. Экинчи бир маселе бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду. Бул жерде көпчүлүгү дарыгерлерге кайрылган учурда кайсыл бир дары дармектердин тизмеси бизге кандай бекер берилеби же кандай болот деген суроону койгондор көп. Чындыгына келгенде абал кандай экен? Эми биз бүгүнкү күндө жанагы медицина тармагынын бюджетин көргөндө жылдагыдан өсүш бар. Көбөйүптүр бюджети. Бирок ошол эле мезгилде баарыбызга белгилүү болгондой, күндөн күнгө биздин жана дары дармектин дагы баасы өсүүдө. Анткени биздин өзүбүздө анчалык мындай дары дармек чыгарган биздин заводдорубуз жоктугуна байланыштуу биз баарыны сырт жактан, көпчүлүгүнү сырт жактан сатып алабыз. Ошол эле мезгилде медициналык жабдыктарды дагы сырт жактан сатып алабыз. Ошолордун баардыгы эми алар дүйнөдө баа көтөрүлгөндөн кийин биз дагы аны көтөрүлбөй калбайт экен, көтөрүлөт экен. Ошондуктан бул бюджетти мен жеке пикирим, мен айтып да кеттим. Эми мамлекетибиз азыр өнүгүү жолуна түштү. Эгер өнүгүп өссө, келечекте чыныгы баягы бүгүн бизде айтылып аткандай медициналык жардам ошол деңгээлге чыгат деген ойдомун. Ошол эле мезгилде баса белгилеп кетиш керек, бул жалпы бюджетинин медицинанын 70% бул ошол жерде иштеген медициналык кызматкерлердин айлык акысына кетет. Ал деген көп акчанын баары айлык акыга кетет. Андан кийинки бир 3%дары өздөрүнүн жанагы жылуулук система, наркы, коммуналдык услугаларына кетет экен. Андан башка тамак ашына да бурулуп, эми ал жердегиден бир 13%-ын тегерегинде гана акча ошол дары дармекке бөлүнөт экен. Бул деген өтө аз. Bunun себебинен мына бизде жаңы заманбап жана медициналык жабдуулардын жоктугу да ошого байланыштуу. Ошого аны сатып алганга бюджет жол бербейт. Бирок ошол эле мезгилде айта кетиш керек, башка донорлордун негизинде, эл аралык келишимдердин негизинде келип жатат ал жанагы аппаратуралардан. Эми бул көйгөйдүн баары кече же бүгүн пайда болгон жок. Бул ошончо жылдан бери биз эгемендүүлүк алгандан баштап ушул ар кандай реформаларды өткөрдүк да. Бул Манас 1, Манас 2, ден соолук деген программалардын аркасында биз мамлекетте медицинанын бутуна тургузбай эле кайра талкалашты да. Бирок мына баса белгилеп кетишим керек, бир-эки жемкорлор, жегиштер өздөрүнүн бутуна туруп алды. Бир-эки адамдар ошол дары мафияларын түзүп алышты. Биздин өлкөдөгү медицинаны көп учурда кыйратып коюшту да. Аны азыр бүгүн кайра тургузуш үчүн убакыт керек. Азыр бүгүнкү күндө мына ошо саламаттык сактоо министрлиги да биздин министрлер кабинетинин башчысы, президентибиз баары ушул биз мына мен да ошол социалдык саясат комитетинин мүчө катары, өзүм дарыгер катары ушул медицинаны канткенде алдына жылдырабыз. Канткенде биз элибиздин саламаттыгына мына жетишерлик деңгээлде кам көрөбүз. Канткенде биздин элибиз өзүнүн жанагы саламаттыгы үчүн мындай ойлонбостон мамлекет мындай карайт,
деген ойго келет деген жумуштун үстүндө иш алып барып жатабыз. Негизи эле сиз өзүңүз адистегиңиз боюнча дарыгер болгон соң биздин медициналык тармакта мына азыр дары дармекти айтып атабыз, көбүнчө сырттан ташып келебиз деп. Өзүбүз кайсыл бир препаратты чыгарууга кудуретибиз жетеби? Эгер жетпесе ошого аракет кылып инвесторлор менен иштөөнүн мүмкүнчүлүктөрү болот беле? Эми чындыгында бизде баягы кээ бирки дарылар чыгат, өтө көп санда эмес. Даже бизде аларды кылсак болот. Инвесторлор тартып келип, ошол эле мезгилде ошондой дары дармек чыга турган ири заводдорду куруп кылсак эмнеге болбосун, болот. Эми азыр бүгүнкү күндө биздин өлкө жетекчилеринин да максаты ушундай алдына койгон пландары ушул бүт тармакта, жеке медицинада эмес, бар жок жакта биз чыныгы көз карандысыз өлкө, чыныгы көз карандысыз мамлекет экенибизди көрсөтүп, ошол багытта өнүп өсөлү деген ой менен жүрөт. Буюрса, ушул медицина тармагынан чыныгы көз карандысыз өлкөнүн медицина тармагы болот деген менде чоң ишенич бар. Уктуруунун соңку бөлүгүндө дагы бир маселени тактай кетсеңиз, мына милдеттүү медициналык камсыздандырууда бир аз гана каражат бөлүнгөндүктөн элдин муктаждыгын толук чечүүгө жете бербейт деп атабыз. 5 жашка чейинки балдардын акысыз дарыланышы боюнча көп талкуулар жүрдү. Буга эмне дейт элеңиз? Эми мына бизде чындыгында айтыш керек, 6 категория боюнча бизде баягы баары бекер. Ошол балдар 5 жашка чейин, боюнда аар адамдар, биздин пенсионерлерибиз, биздин ошол эле жанакы аскер кызматкерлери, ошол боюнча бардыгы бекер акысыз дарыланат. Ал адамдарга мамлекет тарабынан акча бөлүнөт. Бирок ал акча бүгүнкү күндө мындай жетишсиз, ачыгын айтыш керек. Bir жылга bir адамга 150 сом бөлүнөт. 150 сом азыр bir таблеткадан андан кымбат да. Ошондуктан биз баягы азыркы күндө Сааматтык сактоо министрлиги менен финансы министрлиги, ошол эле министрлер кабинетинин төрагасы менен кошо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өткөндө Акылбек Сөңбеков өзү биздин чоң жыйындар залында да белгилеп кетти. Быйыл ошол акчаны биз ай сайын бере тургандай кылып жолдорун караштырып атабыз деп. Эгер ал жумуштар ишке ашып калса, ошондо сиз айткан жанакы көйгөйлөр көбү арылмак. Ошондо биздин жана медициналык жабдууларды сатып алганы, дары дармектерди жетиштүү деңгээлде алганга шарт түзүлмөк да. Бүгүн ачыгын айтыш керек, бизде жанакы бекер деп айтылган менен ошол эле убакытта бизде канчалаган баягы дарылар жетишсиздигинен кымбат дарыларды биз айыргасыздан мамлекет алып бере албай атат. Ачык айтышыбыз керек. Ошонун аркасынан биздин жарандарыбыз өздөрү сатып алат. Азыр мен комитетте да айтып кеттим. Баарыбызга эле белгилүү. Ооруканаларга кирсек, тегереги аптекаларга, дарыканаларга толгон. Анын бардыгы жеке менчик дарыканалар. Анын артынан кээде биздин ошол жерде жана иштеп жаткан дарыгерлерибизден элдин сынына, элдин баягы кээде уртокмогуна да калып атат. Силер эмне сатып атасыңар деп. Бирок эми аргасыздын иши болуп жатат. Ошол эле мезгилде кээ бирки баягы жетекчилердин, кээ бирки оорукананын башчыларынан да өз ишин так аткарбагандын аркасынан да убагында тендер өткөрбөстөн, убагында ошол дары дармектерди мамлекет бере турган дары дармектерди убагында албаганын негизинде да больницада жок болуп калгандыктан аркасынан элдерге саттырып алган фактылар да бар. Андай жетекчилерди убагында мындай жоопкерчиликке тартыш керек. Алдан бул бүгүнкү күндө болуп аткан көрүнүштөр. Ошондуктан эми бул ар бирибиз биздин дарыгерлерден баштап биз жеке ар бир жаран өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Бизде мына ооруну дарылагандан көрө алдын алуу бир канча арзандан, жеңилдан, оңойдан, каражаттан анча кетпейт. Бизде көбүнчө ачыгын айтыш керек. Кээ бирки убактарда биз өзүбүздүн кеч кайрылган убактардан бар. Ошол эле мезгилде кээ бирки убактарда биздин дарыгерлердин дагы кичине шалаакылыгынан же болбосо көңүл кош мамилесинен ал ооруну өткөрүп жиберген дагы убакыттар бар да. Ошондуктан баарына биз ушул бүгүнкү болуп аткан көйгөйдү жапатырмак баарыбыз. Ден соолук баарыбызга керек. Баягы бизде айтылгандай, дени сак эл өнүккөн өлкө дегендей. Качан биздин элибиздин дени сак,
бардығының жанағы жашоо болгон көз карашы, ден соолук жакшы болсо көз караш жакшы болот. Ошолдой күнгө жеткенибизде гана биздин мамлекетибиз, өлкөбүз өсөт. Рахмат, анда атайын студияға келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радио угуучулар, өзүңүздөр уккандай Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каражаттарын, ошондой эле социалдык фонддун республикалык бюджетте аткаруу боюнча жана алдыдагы күтүлүп жаткан божомолу жөнүндө маалыматтарды талдаган талкууну парламент радиосунан да уктуңуздар. Анын негизинде бүгүнкү маекке чакырылган аталган тармактык комитеттин төрайымынын орун басары Айбек Маткеримов болду. Саламатта калыңыздар.